эки элдин достугун даңазалаган жакшы чыгарма болуп өттү. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Бүгүн 3 апрель бүткүл дүйнөлүк кечелердин күнү экен. Ушул күнгө карата темага байланыштуу биздин келген коногубуз дагы бар. Биз азыр коногубуз менен айымдардын кече көйнөктөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Дизайнер Айбек Черикчиев бизде конокто. Саламатсызбы, Айбек? Матаңыз мен? Мана жакшы. Дизайнерлер эрте эле ойгонушабы? Жок, эрте ойгонушпайт го. Анткени түнү менен иштешет. Түнү менен иштешет. Жакшы. Кечеге түздөн түз байланышы бар да булардынчы. Анткени айымдардын ушул кече көйнөктөрүн дегишет экен. Бул жакта Айбектин көйнөгү. Ооба. Өз колуна, өзүңүздүн колуңуздан тигилген, ооба. Өзүбүздүн колубуздан, ооба. Негизи кара түстөргө көп басым жасайсызбы, Айбек, сиз? Кече дегенде эле ойго кара көйнөк келет окшойт. Мен оюмач, кече дегенде эле кара көйнөк келет да, оюмач. Анан ар бир айымдын гардеробунда кара көйнөк сөзсүз болуш керек деген да сөз бар го? Ооба. Жакшы. Эми айымдарга, кыздарга көйнөк тигүүнү сиз качан, кантип баштадыңыз? Негизи эле дизайнер болууну качан чечтиңиз? Дизайнер болууну кички чагыман эле каалагам. Ошол кички кезимден эле тикким келип, ошо айымдарды кийинтип, именно ошо кече көйнөктөрүн каалачумун. Анан кийин окууну бүткөндөн кийин барып үйрөндүм. Тигүүнү үйрөндүм. Анан кийин 2 жылда иштеп, анан кийин университетке тапшырдым. 2 жыл иштеп туруп тапшырыптыр Айбек. Ооба. Азаматсыз. Айбек мырза, баягы сиздин бала чагыңызда сиз машина ойнойт белеңиз же курчак ойнойт белеңиз? Курчак ойночумун. Курчак ойнойсуз. Башка балдардан айырмаланып. Анан негизи тигүүчүлүк өнөргө кыздар көбүрөөк баягы кызыгышат го. А сиз эмнеге видео көп тиккендер көппү? Жок, тиккендер жок. Вот именно курчак ойночумун деп атпайбы? Мен жүргөн жакта именно вот кыздар тиккенди билүүчү эмес да. Мен кичиге чагыман курчактарга кийим тигип, анан сатчумун да. Кошунанын кыздарына. Ошондо эле бизнести баштагандыр. Бизнес баштагам, анан кийин кечинде алардын ата-энесинен тилүү эле жүрчүмүн. Мына эмнеге Айбектен көйнөк сатып аласыңар деп алар балдарым да гана мене да урушчу. Сиз тиккенге кандайсыз азыр? Мен тиккенге такырышым жок, такыр тиге албайм. Кичинемде курчак эмес машина ойноп калгам мен тескерисинче. Айбек мырза, кыздардын табитин кантип табасыз? Кыздардын табитин эми кыздар келгенде өңү түсүн карап, анан кийин эмне кандай көйнөк каалайсыз деп кыз менен сүйлөшүп. Кызды көрүп туруп эле кандай көйнөк жараша турганын биле аласызбы, биле албайсызбы? Биле алабыз деп айтылбас, анткени ар кандай болот. Биз момундай жарашат деп айта албайбыз, анткени кыз менен сүйлөшүп, анан кийин табитин сурап алат турбайсыздар. Сурап алып, табитин анан кийин кандай өң жарашат. Анан кийин кээ бир кыздар келет, мен именно кызыл көйнөк депчи, анан кийин кызылдын жарашпай да калышы мүмкүн, анан ошон үчүн. Анан дагы айтасыңарбы жарашпайт сизге деп? Айтабыз, анан кийин көп ткандарыбыз бар, алардын баарын бетине коюп, кызылдын да оттеноктор көп болот, ошо кызыл кайсы оттенок жарашат, аны чогуу тамдап, анан чогуу чечимге келебиз. Жакшы, Айбек жөн гана кыздарга тикпестен белгилүү айымдарга дагы эстрада жүргөн, мисалы Гүлнөр Сатылгановадан башка ырчы айымдарга да көйнөк тигет экен да, аларга кантип тигип калдыңыз? Аларга кийим тигүү оңой эмес болсо керек? Оңой эмес болсо керек, анткени алар көп элдин астына чыгып, сахнага чыгып, анан алардын кийимин карашып башка айымдар дагы өзүнө үлгү алышат. Ооба. Кантип баштадыңыз аларга? Биринчи кимге тиктиңиз мисалы? Биринчи ырчылардан эң чоң ырчы деп ушу Гүлнөр Сатылгановага тиктик. Гүлнөр Сатылганова кантип билди ушундай Айбек деген дизайнер бар экен, ошого барып кийим тиктирейин деп? Гүлнөр эже менен биз бир концерттен жолугушуп калганбыз. Мен анда бир ырчыга тигип, кийинтип жүргөндө, ошол ырчы менен жүргөндө Гүлнөр эже байкап калып, анан ушу мен да көйнөк заказ берейин, мен деле ошондой бир дизайнер издеп жүрдүм эле деп. Анан кийин бирде тигип көрөлү деп, бир тиккенин жактырып, андан кийин иштеш баштаганбыз. Бир көйнөктү канча убакытта тигип бүтөсүз? Татаалдыгына жараша болобу? Татаалдыгына жараша болот. Эң узун баягы убакыт алган көйнөк кимдики болду? Эң узун эми 2-3 ай үлпөт көйнөк, свадебный көйнөктөрдү 2-3 ай тигебиз. Ушул көйнөктү канча убакытта тигип бүтөсүз? Бул көйнөк 10 күндүн ичинде, анткени ушул үстү жагы могу бисерлердин баары колго тигилип чыккан. Ушунусу көп убакыт алат.
Жакшы. Азыр кече көйнөктөрү деп атпайбызбы? Кайсыл кандай көйнөктөр кечеге кийилчү азыр актуалдуу болуп атат? Кече көйнөктөрү азыр кече десе элдин баары узун көйнөк деп элестет го. Азыр көбүнчөсү кыска көйнөктөргө басым жасап атышат. Азыр даже бүтүрүү кечелерине көбү кыска көйнөк. Сиз ал нерселердин баарын каяктан билип аласыз? Ушул статистиканы биз эми бизге моданы Запад дизайнерлери батыштан эметип алар диктовать этишет да. Анан биз ошолордон анан өзүбүз дагы басым жасап. Эмнеге биз мисалы эмете албайбыз? Батыш айтат деп атпайбы? Бизге моданы алып келет деп атпайбы? Эмнеге биз кыргыз дизайнерлер батышка башка моданы чыгара албайсыңар? Биз буйруса ушул эмнеге чыгарганга аракет кылабыз. Анткени биз дагы ошо батышка барып өзүбүздүн модабызды диктовать эткенге аракет кылабыз. Европага, ушул баягы дизайнерлик өнөрдү аркалап жүргөндөн кийин билим алыш керек да бир азча. Баягы өзүбүздүкүн алып атасыз, өзүбүздүн мекенденчи, башка дагы чет өлкөгө чыгып, же болбосо ушул кошуна эле өлкөлөргө чыгып, башка дизайнерлер менен тажрыйба алмашып, алардын биз бул жакта Кыргызстанда 1 жыл мурун конкурс өткөн. Ушул уткан дизайнер Америка Кошмо Штатына барып, ошол жакта конкурска катышып, андан дары тажрыйба топтогонго мүмкүнчүлүк бар болчу. Мен 1-чи орун алып бармакмын, бирок тилекке каршы виза ала албай калгандыктан, бара албай калгам. Виза ала албай калып. Бирок бул жылдын аягында Дубайга 1 жылга чакыруу келип атат. Тажрыйба топтогонго буйруса ошол жака даярдап жатабыз. Азаматсыз. Жакшы. Сиз эми көпчүлүк учурда кыздар менен иштешесиз да, анан оорбу, кыйынбы кыздарга жаккан көйнөктү тигип берүү, таап берүү, алардын табити менен иш алып баруу? Кыйын эле, анткени сизге боормор чындачы кыздар менен иштешкендечи. Коюңузчу азыр. Тамашалап. Ар бир кыздын просто табити башка да, анан кийин тилин табыш керек, жарашыктуу кийим табып берип. Анткени кыздар өздөрү да келбейт да, келгенде мамасы менен же курбулары менен келет, анан курбулар жарашып ага жакса курбусуна жакпайт же мамасына жакпайт. Ошондон ал өзү менен эмес, белки курбу мамалар менен да тил табыш керек. Жакшы. Эми шоу бизнестеги айымдар менен иштешем деп атпайсызбы? Мындай сыр кылып айтыңызчы, кайсы ырчы менен көп иштешүү кыйын? Түшүнүктүү, капризный. Капризный деп мен эми көп деле айта албайм. Көп нерсе жага бербейт го. Көп нерсе жага. Эми просто азыр дизайнерлер эч ким укпай эле турат. Азыр дизайнер көп болуп атпайбы? Анан ар кимиси ар башкача тигет, ар кимдин вкусу ар башкача. Анан ушу Гүлнөр эже айтканда мен көп дизайнерлер менен иштешем, бирок прям вау, мушкен деген дизайнерди көрө элекмин депчи. Сиздин өзгөчөлүгүңүз Кыргызстанда, Кыргызстанда. Өзгөчөлүгүн билбейм, ошо өзгөчөлүгүн. Баттиккендеби же фантазия? Баттиккендик да бар, анткени кээ бир эмелер бар, ырчылар келип, эртең клип тартам. Эртеңке даяр болуп калсын. Эртеңке тигип бере калчы дегендер да бар. Түнү менен отуруп алып анан иштейсиз. Тигип беребиз. Жакшы. Мисалы, кыргызстандык дизайнерлерден ким сиздин атаандашыңыз? Барбы? Атаандашым деп айта албайм, анткени ар кимибиздин өзүбүздүн стилибиз бар, өзүбүздүн клиенттерибиз бар, анан кийин. Сиздин стилиңиз кандай? Менин стилим көбүнчө мен кече көйнөктөрүнөн басым жасайм. Анан кийин көбүнчө ошондой жылтыраак, анан ручной работаларга басым жасайм да. Ошондой бисер, кол менен тигип жасагандар. Сиз жалаң айымдарга гана тигесизби же мырзаларга? Жок, мырзаларга да тигебиз. Мырзаларга, кичинекей балдарга. Анда жакыныраактан сүйлөшүш керек. Кайсы ырчы мырзалар келет сизге? Мырзалардан Нурлан Насип, Баястан. Башка чет өлкөлүк коңшу Казакстандан биздин баягы кыргыз дизайнерлердин көпчүлүгү ушул кошуна Казакстандын баягы эстрада жылдыздары менен иштешет экен да. Сизде да? Жок, мен именно ошо биздин кыргыздардын модасын өнүктүрүүгө аракет кылам, ошондуктан башкаларга тикпейт экен азыр. Айбек.
патриот Мен турбайбы. ойлоп атам да, Айбек кечеге же бир отурушка барып калса, дароо кыздардын көйнөгүн карап баштайт болушуңуз керек, Кандай тигилди? Жок, биз эми атайын деле эмес, ушу көзү сразу түшүп калып, мындай тигилиптир, мындай деле өзү. Кээ бир идеялар Бул жерде турдайсыздар, э? кемчилик бар да. Кемчилик бар, Идея мындай койсо демек. болмок, анан кийин көрүп жактырып, кээде көрүп, биягы мындай кылып койсо болмок деп туруп, анан өзүбүз келип алып ошону Айтасыңарбы? Жок, Өзгөртөт. айтпайбыз, эми өзгөртүп, өз идея алып алабыз да кээде дагы. Идеяны көпчүлүк учурда кайсы жактан, интернеттен аласызбы же ушундай көчөдөн эле бирөөнүн көйнөгүн көрүп калып эле, токто. Ар кандай учурлар болот, түштө да көрөбүз. Түшүңүздө дагы идея Түшүбүздө да аласызбы? көрүп калабыз анан кийин. Түштө кандай көйнөктөрдү көрөсүңөрбү? Ооба, Түшүңүздө көйнөк түш көрөт турбайсызбы анда? ооба. Ооба. Адам канчалык баягы көп нерсени ойлонуп жүрсө, көп нерсени кылып атса, ошол нерсе түшүнө кирет да. Жакшы. Негизи идея деп атпайсызбы? Ушул билбейм, ырчылар да бир жерден идея алат, обончулар да, дизайнерлер эргүүнү, идея деп эргүүнү кайдан аласыңар? Мен эргүүнү өзү клиенттерден алам да. Келген клиентлар ар кимиси ар башка. Ар кимдин табити ар башка, анан кийин аларды көрүп, сизге момундай кылабыз, давайте момундай кылабыз деп. Ошондо сүйлөшүп аткан учурда эле келип калат да. Айбек, могу көйнөктүн баасы канча турат? 12 000 сом. 12 000 сом демек. Канча убакытта тигип бүтүн дедиңиз, унутуп калдым. 10 күндөн ашык. 10 күндөн ашык убакыт. Мынакей 12 000 сомдук көйнөктү 10 күндөн ашык убакытта тигип бүтөт экен. Негизи сиздердин көйнөгүңүздүн баалары канчадан канчага чейин? Эң кымбат Максималдуу, минималдуу? Эң кымбат эми чек жок да. Эң арзаны 1000 сомдон өйдө. 1000 сомдук да көйнөктөр Бар, бар. ант келген. Ал да кече көйнөкпү же жөнөкөй Жок, эле? жөнөкөй эле көйнөк. Просто биз мындай эмеге бөлгөнбүзгө, доступныйларга арзан, орто, анан кымбат дегендергечи. Биздики ошол баалары ткандын эмесине жараша болот. Если тканыңыз арзан болсо, Ушул убакка чейин тиккен эң кымбат көйнөгүңүз канча сом болду? 300 000 сом. 300 000 сом. Ал кандай көйнөк болчу? Ал свадебный көйнөк болчу. үлпөт Алтындан жалатылганбы, Алтындан эмес, бирок ручная работа, таштардын баары инхрустированный бриллианты деген болот, под бриллианты деп, хрустальдан. Колго тигип чыккан. Колунан тигилип. Аны ким сатып алды? Аны биздин бир кыргыз кызыбыз Лондондо турмушка чыгып, кыргыз жигит келе, только алар Лондондо жашашып. Сиз Лондонго салып ийдиңизби көйнөктү? Жок, ал кыз Алып келди. кетти. Бияка келип, бир ай жүрүп, биз сол бир айдын ичинде тигип берип алып кетти. Ал кантип сизди таап калды ошол кыз? Инстаграм аркылуу эле. Көйнөктөрүңүздү көрүп, сиздин иштериңизди да, анан кийин ошо мен 300 000 сомду эмне кылдыңыз анан? эмне кылдыңыз? Сурай берсең. 300 000 сом 3 күндө эле жок болду. Ооба, акча бат эле жок болот бирок. Жакшы. Эми чек жок да 300 000 сомдон да өйдө көйнөктөр тигилиши мүмкүн да, Айбек, туура? Ийгилик каалайбыз сизге. Командаңызда канча адам бар? 5. 5 киши менен иштейсиздер. Жакшы. Буюрса Айбектин, келинчегин дейли, келинчеги көйнөктөргө аябай бай болуш керек. Ооба. Эң башкысы. Эң башкысы. Кыздарга эскертип коелу, телекөрүүчүлөргөчү. Ооба. Сиздин ишиңизге ийгилик. Мына ушундай көйнөктөрдү, кече көйнөктөрүн, кыргыз айымдарын кубантып жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик. Дагы да болсо фантазияңыз жогорулап, миллион сомго чейинки көйнөктөр. Эң негизгиси. Дизайнер Айбек Черикчиев менен биз маек курдук. Ал эми программабыздын сапарын улантабыз. Алдыда дагы ушул кечелер жөнүндө кызыктуу маалыматтарды бергенге даярбыз. Биз менен бирге болуңуз.